болсо жакшы демекчи, биз кайрадан саякаттоону улайбыз. Ошмуга саякат долбоору старт алды. Сиздер менен кайрадан эле Гүлсара Жолчиева жана Айболот Нурланбеков. Биздин саякатыбыз Кара Суу районунда жайгашкан Ошмунун Кара Суу гимназиясында. Бүгүн биз гимназияны ар тараптуу ачып, сиздер менен тааныштырууга аракет кылабыз. Эң маанилүү мезгил бул мектеп кези болуп эсептелет. Мына ошол убакыттан тарта окуучуда келечекке болгон ой максаттар, кыялдар калыптанат. Албетте, мунун баарына билим берген мектептин, мугалимдин деги эле чөйрөнүн таасири зор. Демек, сиздин кайсыл жерден, кимден билим алганыңызда маанилүү маселелерден. Биз болсо азыр ачылганына аз гана убакыт болсо да көптөгөн жетишкендиктерге жеткен, жаңыча билим берүүнү колго алган, көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган Кара Суу гимназиясындабыз. Кара Суу гимназиясы 2018-жылы Ош мамлекеттик университетинин демилгеси жана Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү Кара Суу шаардык мэриясынын колдоосу менен 3 тараптуу келишимге ылайык түзүлгөн. Ал эми алгачкы билим алуучуларын 2018-2019 окуу жылына карата кабыл алган. Бүгүнкү күндө 6 класс болуп 80ден ашуун окуучу билим алат. Кечээ олимпиада өткөрүлдү, ошол зоналык, аймактык болду. Ал боюнча биздин 10 окуучубуз районго өттү да. 2 окуучубуз 1-орун менен, 4 окуучубуз 2-орун менен, 4 окуучубуз 3-орун менен өттү. Эми буга чейин дагы айтып келе атабыз, мына эң негизги биздин баягы максаттарыбыз, биздин пландарыбыз ушу олимпиаданын ОРТдан, анан негизи билимдин сапатын камсыз кылсак. Гимназиянын дагы бир өзгөчөлүгү бул жердеги кесиптик курам жалаң гана жаштардан түзүлгөн. Жалпы жоонунан 20га чукул окутуучулар эмгектенет. Окуучуларга көп тилдүү билим берүү менен биз ошо англис тили, орус тили, түрк тили окутулат. Биз окуучуларга берген билимибизди ошо теория катарында калбастан биз окуучуларга ал практика жүзүнө да ишке ашырабыз. Практика жүзүнө көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Окуучулардын ортосунда окуучулардын менен бирге ошо мугалимдери чогуу иш алып барып, алар өздөрүнчө талкинг клубтарды түзүшкөн. Ал жерде ошол алардын окуучулар класстарына карабастан бардык класстар бири-бири менен ошол үйрөнгөн нерселерин бири-бири менен сүйлөшүү аркылуу жолдору менен ишке ашырышат. Гимназиянын жобосуна ылайык ар бир класста окуучунун саны 20дан ашпоосу керек. Эгерде 21 билим алуучу болсо, 10-11ден 2 класска бөлүп окутуу каралган. Бул да болсо окуучулардын ар бири менен жекече иштөөгө жол ачат. Башка жөнөкөй мектептерде жалпы республикалык тестте негизинен 2 сабак, кыргыз тили жана математика сабактарынан тест алынса, башка мектептерде ал сабактар 4 саат, 5 сааттан өтүлсө, бизде болсо анын артыкчылыгы түштөн кийин ирим сабактарында кыргыз тили менен математика сабагына атайын убакыт ажыратылган. ОРТга бизге 7 айлык калган. 7 айдан азыр биз полный максималдуу түрдө даярданып атабыз. Орус тилде тапшырам десең, орус тил эжекеге барып, ошол жакта даярданасың. Кыргыз тил десең, кыргыз тилден тапшырам десең, кыргыз тил эжекеге барасың.
Кара Суу гимназиясында окуган окуучулар бир гана билим алуу менен гана чектелбейт. Аларды ар тараптуу өнүктүрүү да каралган. Маселен, жумасына бир жолу мына ушундай акыл таймаштар уюштурулуп турат. Алым болуш оңой, адам болуш кыйын. Бул кылымдарды карыткан элдик накыл. Мектеп окуучулары билим алып гана тим болбостон, элибиздин каада салтын, үрп-адатын терең өздөштүрүшөт. Биз улуттук тарбия сабактарында кыргыздын салт саналарын, үрп-адаттарын, ар бир уул кыз кайсыл нерселерди билиш керек экенин ошол сабакта өтөбүз. Окууну аяктап, жаңы жумушка орношоордо бүтүрүүчүлөрдүн 80% компьютердик билими жоктугунан кыйынчылыктарга туш болоору аныкталган. Буга байланыштуу гимназиянын окуучулары бул жердин босогосун аттагандан тарта эле жаңы технологияларда иштөөнү үйрөнүп башташат. Biz IT технологияны 8-класстан баштап окуп баштаганбыз. Biz 8-класста мультиктер жасаганбыз. Ал эми 9-класста биз өзүбүздүн үйүбүздүн чирчениясын неме кылып, чирчөзүн чийип, анан немеге түшүрдүк да. Проект кылып түшүрдүк. Гимназия англис, орус тилдерин тереңдетип окутат жана иримдердин эсебинен предметтик сабактар боюнча кошумча билим берилет. Мындан улам жалпы республикалык тестирлөөгө даярдап, мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келүүдө. 2018-2019 окуу жылына карата бүтүрүүчү класстардын тапшырган тестинин жыйынтыгы орточо баллы 152, пайыздык көрсөткүчү 89%. Ал эми эң жогорку балл 213-тү түзгөн. Ага ылайык ата-энелер гимназия бир топ артыкчылыкка ээ экенин баса белгилешет. Ошмонун Кара Суу гимназиясында өзгөчө шарттары бизге аябай жагат. Балдардын тартиптүүлүгү, балдарга берген сабактары, анан балама дагы аябай жагат. Негизи балама жакканы. Балама жаккан жактары бул жердин өзгөчөлүгү өздөрүнө керектүү бардык шарттар түзүлгөн да. Ошму өзүнчө чоң дүйнө болуп, көпчүлүк адамдардын тагдырына айланып калган десек жаңылышпайбыз. Анткени Ошмуда окуп, Ошмуда иштеп жаткандар арбын. Мына ошол чоң дүйнөгө сиз да аралашам десеңиз, Ошмунун Кара Суу гимназиясына келиңиз.